Үч түрлүү адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот экен. Ошонун бирөөсү зулум чегип аткан. Биз bir адамга бирөө зөөкүрлүк кылып атат. Ага зулум кылып атат. Демек ошол Алла дей турган болсо, ал мейли ким болсун. Эгер анын үстүнө зулум кылына турган болсо, мындан кыямат күнү алда келип Алланын алдасат. Карабайсызбы кандай нерсе? Бул бирөөнү алдап коюу, соодадан алдоо дагы зулум болуп эсептелет. Bir adam gerek bolsa subhanallah мындай bir жерден дагы мындай bir зулумдук менен бирөөнүн жерин алып алган болсо, азыр көп болуп кетти аябай. Адамдар зулумдук менен бирөөнүн жерин байлыгына, бийлигине таянып туруп тартып алат. Кээ бирлер ага билгизбей бир нерсесин жазып алат. Мына ушунун баардыгы тең зулум болот. Бирөөнүн катарында, бирөөнүн дүнүйөсүнө дегенде бул баардык нерсени түшүнгүлө. Ошондой эле зулум адамдын адамга кылган, мисалы эркектин аялга, аялдын эркекке кылган зулумдугу да Алланын алдында кыямат күнү жооп берилет.